Өткөнкү бир сабактардын биринде айткан сөзүбүздү туура түшүнгөндөр, акыйдасы түздөр туура эле түшүндү аны. Бирок акыйдасы бузук болуп, ширкке муштак болуп, ширкти сагынып, ширкти көргүсү келип, ошону издеп, адамдардын о Кудайым ушул мушрик болуп калса экен деп тилек кылгандар издеп таап, ошол сөзүбүздөн дүнүйөгө чубак ажы арбактар колдойт деп атат деп, анан жөн эле чубак ажы деп айтпастан, атын айткандан жийиркенип мен атымы бир супис деп, анан дагы бир неке деп аябай маскаралап жазды. Алла хидаят берсин. Болгону ошол маселени кайрадан бир ооз дагы түшүндүрүп бергим келет. Мага телефон чалып дагы айтып атышты, агрессия менен. Эмнеге ушинтип жазасыз? Андай мындай деп. Иманга келген 2 жыл болгон, даратылганда жарым жыл болгон бирөөлөр ошентип айтып атышат. Мен айтам, мен Чубак ажы Жалилов, кыргызмын, элхамдулилля мусулманмын, Ханафи мазхабын карманам, акыйда матуриди. Ахли сүнна вал жамааттын акыйдасы. Ушул мазхабты, ушул жолду карманып келгенбиз. Анан бирөөлөр чыгып алып, булардын акыйдасы туура эмес, булар андай мындай дейт. Ошол бала айтып атат, анын устаздарын билем мен. Кимдер ошолордун акыйдасын таратып атышат, кимдер китептерин жашыруун кылып сатып атышат, кимдер муфтияттын печатын жалгандан жасап алып бастырып, адамдарга сатып атышат билем. Бирок мусулмандардын ынтымагы ыдырабасын, ынтымактын жыты кетпесин деп үн чыкпай келем. Болбосом агит, карет, баары бир иттеп, баары жок болот. Кошуна Өзбекстанда ушундай болгон. Жарими Вахаби, жарими Ханафи болуп, анан бири-биринин көчүгүн чукулап атып, азыр бардыгы жок болду. Ошол кайталанбасын деген сайын, ошол денебизде тешиктердин бардыгын колубуздун жетишип жапкан сайын, ан сайын узучу кылып атышат. Анткени булар диндин кадыр баркын билбегендер. Же жөөттөр буларды куруп атышат да. 2-3 чогулуп, сүрөттөрү жок, бирөөнүн сүрөтү бар. Ошентип атышат. Мындай